Biz тоолуктардын таржымалын мектептен үйрөтүшкөн болбосо да аз-аздан билип келем. Көчмөндөр тукумубуз. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, депутат белгилүү коомдук ишмер, чыган саясатчы, лирик акын Чыныбай Турсунбековду эскерип, Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзу биргеликте жаш акындар арасында өтүүчү Жаш толкун 2021 поэзия сынагын өткөрүштү. Ага жалпы республиканын бардык аймактарынан 200дөн ашуун катышкан акындын эмгеги кабыл алынып, Калыстар тобунун чечими менен биринчи айлампада 22 финалист тандалып алынды. Мен ал күнү чечтим балык кармайм деп, курсагымды кечке эптеп алдайм деп, күрөк алып өттүм жолдон өйүскө, балык үчүн сөөлжан казып келишке. Чыныбай Турсунбековдун ысымы чыгармачылык менен тыгыз байланышта экендиги маалым. Ал 28 жашында илимдин кандидаты илимий даражасына ээ болгон. Кандидаттык менен катар эле жүрөктөгү жаңырык ырлар жыйнагы, андан көп өтпөй шаарда жоголгон сөз ырлар жыйнагы жарыкка чыккан. СССР жазуучулар союзунун, СССР журналисттер союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынган. Ошондуктан анын нарктуу жашап өткөн өмүрүндөгү иштери элге жеткирилип, даңазаланууда. Демек, эмгек өлбөйт. Биринчи ыры Таңкы шаар деген ат менен Кыргызстан пионери гезитинде жарык көргөн. Акын жазуучулардын өздөрү билбеген сырткы тааныштары көп болот. Алар ар кайсы жерлерде, шаарда, айылда, көчөдө. А сен тааныбайсың. Сенин чыгармаңды окуп, анын эсинде калганың үчүн ичиңден ыраазы болосуң. Акын котормочу үчүн мындан өткөн сый барбы? Биздин бул конкурстук комиссиябыз 5 адамдан түзүлдү. Мен өзүм конкурс комиссияга кирген жокмун. Мен жөн эле оргкомитеттин мүчөсү болуп жүрдүм. Бирок башында биздин мынакей Калыстар тобунун мүчөлөрү айткандай, башында аябай сарсанаа болдук. Келген ырларды окуп эле, жакшы акын жок экен, ушундай да ыр жазышабы деп эле аябай сарсанаа болуп атышкан. Андан кийин улам кийин чыккан келген ырларды, конкурстук чыгармаларды карап атышып, абдан сүйүнүп, бизде чын эле мыкты акындар көп экен деп, биздин мүчөлөр, жюринин мүчөлөрү абдан ыраазы болушту. Мен ойлойм, бул келечекте ошол бүт эле бул жөнөкөй бизге окшогон мындай бир чабал экономикалык жактан мамлекеттер эле эмес, дүркүрөп өскөн чоң бир державаларда деле, чоң бир улуу чоң мамлекеттерде деле ушундай бир чыгармачылык конкурстар аркылуу иргелет. Анан калганы мезгил иргейт. Биздин ошол деги эле азыркы муунду максаты, деги эле улуу муунду максаты ушул болуш керек, кийинки муунду өстүрүп чыгаруу. Акын пансионатында улантылган иш-чаранын жүрүшүндө программа абдан кызыктуу. Бири-бирине окшогон күндөрдүн өтүшүндө белгилүү эл акындары менен маектешип, суроо жоо узатып, Айтор жаш акындар үчүн тажрыйба алмашууга болгон шарт мыкты түзүлдү. Сактаныш үчүн, күндүзгү түйшүктөн эс алыш үчүн, түнөш үчүн, аялым, балам үчүн, жана да алар менен бактылуу жашаш үчүн үй керек мага. Ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, режиссер, актер Назым Мендебайыровдун өткөргөн тренингтери акындардын жазган чыгармаларын көркөм окуп, элге так айтып жеткирүүдө зор таасирин тийгизди десек жаңылышпайбыз. Айтор күтүлбөгөн кубанычтар менен коштолгон чыгармачыл топтун ар бир күнү эс алуу менен айкалышты. Жыйынтыгы эсте каларлык көз ирмемдер менен коштолуп, концерттик программа менен аяктады. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун колдоосу менен Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд уюштурган Жаш толкун 2021 поэзия конкурсунун финалдык бөлүгүнө кош келипсиздер. Кошумча сыйлык Атайын Калыстар тобунан, Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Курманбек Ырыспаев агайыбызды чакырабыз. Жана ошондой эле Атамтай Акбаров агайыбызды дагы кошуп чакырабыз. Келиңиздер. Келиңиздер агайлар. Чынында эле бүгүн Көгүлтүр көлжегинде жакшынакай жакшы иш-чара өтүп атат. Эми Калыстар тобу үчүн ушундай мыкты таланттардын арасынан тандап бериш абдан кыйын экен.
бардығы дээрлик тең чамал, биринен бири артык эмес, кем эмес ушундай акындар экен. Чыныбай Турсунбеков атындагы 1-чи республикалык жаш акындардын сынагында Калыстар тобунун атайын сыйлыгына татыктуу болгондугу үчүн Мырзайым Айтымбетованы чакырабыз. Мырзайым Айтымбетова, келиңиз. Бириз албай калгандар жеңем айткан эмки жылда бар. Эмки жылды дагы утуп баарыңарды утса экен деп тилейм баарыңыздарга ошол. Көрүүчүлөрдүн арзусу номинациясы Орозбай уулу Деңизбек Сабирбекова Жаннат Турдубек уулу Садырбек. Чыныбай Турсунбеков атындагы 1-чи республикалык жаш акындардын сынагында 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Мелис Маматжан уулу сыйланат. Мелис Маматжан уулу. Келиңиз анда кол чабуулары менен. 50 миң сомдук байгеси менен. 50 миң сом. Biz ешкимиз билген жокпуз, кимиси 1-чи орун, кимиси 2-чи орун, кимиси баш байгени алышын. Ошол акыркы минуттарга чейин жүрөгүбүз дүкүлдөп турду да. Бул биз баягы жалпы калемдештер менен мындай атаандаш эмес, биз сый, мыкты досторубуз. Ошон үчүн биз мындай конкурстун жүрүшү да биз үчүн достук деңгээлде өттү да. Кыргызстанда аябай чоң майрам болуп атат. Поэзия майрамы. Бул жанакы халтуура майрам эмес, чыныгы майрам болуп атат. Бардык тараптан, 4 тараптан караганда. Экинчи сыйлык Акбар Кубанычбековго. Акбар Келгистер, кол чабуулар. Акбар Кубанычбеков. Алыпмоздун атындагы адабий сыйлыктын ээси Акбар Кубанычбеков. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Акбар Кубанычбеков. 3-чү орунду ээлеген Максат Жаңгазиев жигит. Максат Жаңгазиев. Келиңиз анда кол чабуулары менен. Отоп турабыз, урматтуу конкурсанттар. Мен азыр 1-2 күндүн ичинде 29 жашка чыгам. Анан бизде көбүнчө жаштар конкурс 35 жашка чейин. Андыктан бизде да көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар, Кудай буйруса. Анан негизги сыйлык эмес, бирок биз өзүбүздүн чыгармачылыкты өнүктүрүш үчүн өмүр бою изденүү үстүндө болушубуз керек. Ал эми бул болгону бизге стимул болуп берет. Чыныбай Турсунбеков атындагы премия Гран-принин жеңүүчүсү Бердибек Жамгырчиев. Бердибек Жамгырчиев. Бердибек Жамгырчиев. Алыкулов атындагы адабий сыйлыктын ээси. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргызстандагы жана айтып аткандай чоң улуттук маданий чаранын катышуучулары баарыңарды ушунку бүгүнкү майрам менен, майрам деп айтам мен, фестиваль дейсиңерби деп, конкурс дейсиңерби, майрам деген сөздү айтам, кыргыздын сөзү менен, майрамыңар менен куттуктайм. Анан менин бир тарыялык сөзүм, бул деген кыргыздын маданияты үчүн, кыргыздын адабияты үчүн көрүлгөн камкордуктун бир улуу үлгүсү деп, үлгүсү. Өтө чоң, күчтүү 20 акын калемдештер бар болчу. Анан мен болгон аракетимди кылдым. Толкунданып турам, азыр эми дагы Кудай буйруса келечекте дагы бул улана турган жакшы жөрөлгө болуп калды. Бул жаш акындарга болгон чоң бир стимул болду. Мындан ары ушулдан баягы үлгү алып дагы башка адамдар дагы ушул чыгармачылыкты, поэзияны бийик деңгээлде колдоп көтөрөт деген чоң ишенич пайда болду. Мендей кандын баласымын, көп эстеймин талааны. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары жана коноктору. Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд уюштуруп жаткан 1-чи республикалык жаш акындар арасындагы жаш толкун сынагынын финалисттерин жана конокторун чын дилимден куттуктайм. Сынактын баардык катышуучуларына
чын жүрөктөн жаңы жеңиштерди, чыгармачыл өсүштү, бакубатчылык жана максаттарына жетүүдө ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Саамалык Чыныбай Турсунбековдун эмгегин баалап, алгачкы ирет белгиленип жаткан иш-чаралардын башталышы гана. Кечени демилгелеген үй бүлөсүнүн, досторунун, туугандарынын айтымында Чыныбай Акуновичтин эмгеги өчпөй, тескерисинче улам жаңыланып, жашай берери талашсыз. Мындан ары аны таанып билгендердин эскерүүлөрүндө, китептеринде жашайт. Эң башкысы артыңда эстей турган кишиң болсун, эскерип жүрөр ишиң болсун.